Альянс сөзсүз жеңишке жетет. Миңден ашуун Бишкек шаарынын тургундары талапкерлерди колдоп, алар менен жолугууга келишти. Альянсты алкагандар шаарда гана эмес, аймактарда да арбын экенин айтышат. Парламенттин ичинде бир 5-6 партия өтсө ошонун бири альянс болот деп мен ишенем. Биздин кыргыз элибиз аябай акылдуу, чечкиндүү, туура кабыл алат деп ойлойм. Себеби бул партия курамында жакшы жигиттер, жакшы кыздар келатат. Депутаттыкка талапкерлер күн сайын шайлоочулар менен жолугуп жатат. Ар бир жарандын арыз муңу көйгөйү алардын эсинде. Эл өкүлүнүн негизги милдети чындыкты угуп, жалтанбай айтып, мыкты мыйзамдарды жазуу экенин жакшы билишет. Абдан чоң маселелер бар алдыда. Туугандар, энергетикалык кризис, токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмүнүн кескин азайышы, кумтөр боюнча мына президенттин аракети, акыркы учурдагы министрлер кабинети менен Centerra Gold канадалык компаниянын кайым айтышы, азыркы келе турган парламент өтө олуттуу жумуштар менен алек боло турган мезгил келип калат. Ошондо сабаттуу депутаттар керек, принципиалдуу, калыстыктан тайбаган, адилеттүү, ошол убакта билимдүү. Депутаттын артында эл турса, анын кадыр баркы күчтүү болот. Сөзү өтөт. Депутат деген бул элдин үнү. Альянсчылар депутаттын иши жол салуу же шагыл төгүү менен ченелбейт деген пикирде. Эл өкүлү сапаттуу мыйзамдарды жазууга дилгир. Экономика менен катар билим берүү, медицина тармагындагы маселелер курчутурат. Жогорку окуу жайларына инвестиция тартуу, инновациялык жаңылыктарды киргизүү, мугалимдерди мамлекеттик кызматкерлердин статусу менен бекемдөө маселеси турат. Баркы көтөрүлгөн мугалим, баркы көтөрүлгөн медицина кызматкерлери гана элибизге, калкыбызга мыкты кызмат кылып берет деп ишенем. Альянс партиясынын талапкерлери, Альянс партиясынын мүчөлөрү эч качан сиздерди уят кылбайт. Калың элдин колдоосуна арзыгандар жалтанбай адилеттик үчүн жан үрөп күрөшөт. Бул жоопкерчилик альянсчылардын да мойнунда. Алар бир багытты тандашкан, ал өнүгүүгө жол көрсөтүп турат. Биз бул мамлекетти уруулардын колуна тапшырып бербейбиз. Биз бул мамлекетти ар кандай кошумачыларга тапшырып бербейбиз. Анткени бизде өзүбүздүн күчүбүз бар. Биздин күчүбүз чоң билек эмес. Биздин күчүбүз биздин билим. Бул альянска кечөөнү эле пайда болгон адамдар чогулган жок. Өзгөчө башка инсандар чогулдук. Анткени биз эл арасында болдук. Элдин кызыкчылыгын коргодук. Биз ажоолорго кошуматчы болгон жокпуз. Биз тиги министр, премьер-министрлердин мансаптарын коргогон депутаттар болгон жокпуз. Биз элдин кызыкчылыгын коргоп, эл үчүн туруп, бирөөгө кошуматчы болгон жокпуз. Альянс парламентке жеке кызыкчылык үчүн бара жаткан жок. Талапкерлер чыныгы эл өкүлү болууну чын жүрөгү менен максат кылышат. Альянс партиясы номер 3 бир күч.